сөзсүз эле түрдө бир системалар өтө окшош болбойт. Мисалы үчүн Латвия менен Литванын саясий системалары жалпы жонунан окшош болгону менен ичинде айырмалар көп. Бирөөнү президент эл шайласа, бирөөнү парламент шайлайт. Бирок негизги маанилүү башкы баалуулуктары бир. Бул адам укугу, мыйзамдын жогорку күчү, укуктук нигилизмдин жоктугу, анан эң негизгиси саясий күчтөрдүн балансы. Мына ушул эреже бардыгында Европада сакталган, бирок эрежелер ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде дагы ушул парламентаризмди өнүктүрүүдө биз ушу Латвия менен Литванын басып өткөн жолун мындай эске алсак пайдалуураак болмок. Мына биз азыр Литва парламентинин имаратында отурабыз. Бул жерде мына 141 депутат иштейт экен, 7 фракция. Калкынын саны 2 миллион кишиге жетпейт. Кыргызстанда дагы мына депутаттардын саны боюнча талаш талкуулар токтобой келет. Ошол Литва менен салыштырганда ошол депутаттардын идеалдуу саны канча болуш керек деп ойлойсуз? Бизде коомчулукта ар дайым ушул депутаттардын саны азыраак болсун дейт. Бул мындай адашкандыкта, анткени кеп депутаттардын аздыгында же көптүгүндө эмес. Көп болгон жерде, мына 100дөн кем болбогон мамлекеттерде, Европанын бардыгында 100дөн 200дөн кем эмес. Анткени депутаттар көп болгон жерде контроль күчөйт. Депутаттар көп болгон жерде кайчы пикирлер көп болот. Депутаттар көп болгон жерде бир мындай диктаторлук механизмдер, бардыгы бийликтин көзүн карап кетип, оппозиция жок болуп калат деген коркунуч болбойт. Ал эми бюджетти кыскартуу, жанагындай бир преференцияларды алуу, ал эми башка маселе. Көрдүңүздөрбү, мына депутаттарында мамлекеттик автоунаалар жок, алар мына жөө келип жөө кетип түшөт. Ошондуктан эми ушул саясий маданият деп коет, ушул саясий маданиятка биз дагы акырындап барышыбыз керек. Булар айтып атат, ушул Борбор Азияда парламенттик демократияны ийгиликтүү куруп аткан Кыргызстан экенин биз билебиз. Ошондуктан алар чакырып биз менен карым-катнаш түзүп атат да. Бирок негизгиси ушул элдик бийликти орното турган механизм, саясий системадагы эреже бул парламенттик демократия. Ошо парламенттик демократия, парламентаризмден мындай кайтпаш керек деген бир кеп кеңеш сыяктуу маселелерди айтышты.